أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly жамаат, бүткүл аламды жараткан Аллах субхана ва таала чексиз мактоолор болсун. Аллах таала ушунчалык улук зат экен. Аллах тааланын улуктугуна эч бир шек жок. Аллах таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах таала дайым болуп туруучу, анын акыры жок. Аллах таала ырыскы берүүчү, аны эч ким тыя албайт. Аллах таала ар-Рахман, мээрүмдүү. Аллах таала ар-Рахим, райымдуу. Аллах таала ошол ар-Рахман, ар-Рахим сыфаты менен биз менен сиздерге өзүнүн саламын, сакинасын, тынчтыгын, мээримин, рахматын түшүргөн болсун. Ошондой эле Аллах тааланын сүйүктүү хабиби болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына, табийиндерге саламдарды жана салаваттарды жолдоп баштайбыз. Урматтуу жамаат, бүгүн биз менен сиздер үчүн шифа боло турган, биз менен сиздерди жакырчылыктан сактай турган, биз менен сиздерди кабыр азабынан тосуп кое турган, коргоп кое турган кереметтүү Мүлк жана Вакыя сүрөсү жөнүндө сүйлөйбүз. Ушул кереметтүү Мүлк жана Вакыя сүрөсүнүн фазилеттерин сиздерге кыскача айтып беремин. Аллах субхана ва таала өзүнүн ыйык Куранында айткан: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаау ва рахматул лил муъминин. Аллах субхана ва таала айткан экен: Куранды мумундар үчүн шифа жана мээримдүүлүк болсун үчүн жөнөттүк. Караңыздарчы, эгерде биздин башыбызга кандай бир мүшкүл түшкөн болсо, эгер ооруп кала турган болсок, биз эң эле биринчи Аллах таалага жана анын Куранына кайрылышыбыз керек экен. Ушундай кереметтүү сүрөлөрдүн арасында биздин акыретибиз үчүн өтө чоң маанисин ойногон сүрөнүн бири бул Мүлк сүрөсү экен. Караңыздарчы, Мүлк сүрөсү эмнеге дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде көптөгөн риваяттерди келтирген экен. Ошондой эле сахабалардын арасында бекемделген мауқуф хадистер дагы келген экен. Ошолордун биринен Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылган бир хадисте келет экен. Аббас радиаллаху анху Ибн Аббас өзүнүн атасы Аббас радиаллаху анху айткан хадисин бизге келтирип берет экен. Аннаху кала раджулун. Аббас радиаллаху анху бир кишиге айтат экен: Алау ухайфука би хадисин тафрах бихи. Сени сүйүндүрө турган бир хадис менен сүйүнчүлөйбү дейт экен. Кала бала я Аббас юрхимакуллах. Анда дейиш айтат экен: болуп тур Аббас, Аллахым сени райым кылган болсун. Кала Аббас радиаллаху анху айтат: Иқра табаракаллази биядихил мулк. Мүлк сүрөсүн оку дейт экен. Мүлк сүрөсүнүн биринчи аяты табаракаллази биядихил мулк деп башталат. Ушуну оку дейт экен. Ва аллимуха ахлака. Үй бүлөңө аны үйрөткүн. Ва жамиа валадик. Бардык балдарыңа үйрөткүн. Ва сибияна байтик. Үйүңдөгү жаш балдарыңа да үйрөткүн. Ва жирон. Жада калса кошуна, колуңдарыңа да үйрөткүн дейт. Фа иннаха мунжиатун вал мужадала. Себеби чындыгында ал коргоочу вал мужадала, өзүн окуган адамды анын акысын талашып тартышуучу сүрө экен. Ва тухасиму яумал кыямати инда раббихи лиқариха. Кыямат күнү ошол сүрөнүн тили бүтөт экен дагы Аллах тааланын астында өзүн сүйүп окуган адамды вататлубулаху ан юнжиаху мин азабил кабри. Аллах тааладан ушундай талап калат экен: ушул мени сүйүп окуган адамды кабыр азабынан сактай көр деп талап кылат экен. Караңыздарчы, ошондой эле Али радиаллаху анху риваят кылган хадистерде да келет экен: Мүлк сүрөсү кабыр азабынан сактоочу сүрө деп келет экен. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: кимде ким табаракаллази биядихил мүлктү ар кечеде окуй турган болсо, Аллах азза ва жалла ошол адамды ошол сүрөнүн себеби менен иншаалла кабыр азабынан куткарып коет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой эле айткан:
Мен каалайт элем Мүлк сүрөсү ар бир мусулмандын жүрөгүндө болушун дейт экен. Караңыздарчы. Ошондой эле башка риваяттарда да келет экен. Куранда 30 аяттан турган сүрө бар экен. Кимде-ким жатаарда ушул 30 аятты окуп жаткан болсо, ал адамдын 30 күнөөсү кечирилет экен. 30 сооп жазылат экен жана 30 даражасы көтөрүлөт экен. Караңыздарчы. Ошондой эле ага бир периште жөнөтүлөт экен. Ал периште ал адам ойгонгонго чейин аны канаты менен жабып, ар жамандыктардан, балелерден сактап турат экен. Караңыздарчы, машалла. Ошондой эле башка риваяттарда да келет экен. Маркумду кабырга койгондон кийин ага азап периштелери жөнөтүлөт экен. Кабырга коюлгандан кийин. Ошол азап периште ошол маркумдун бут жагына келгенде буту сүйлөйт экен. Маркумдун буту сүйлөйт экен. Бул жака сага келгенде эч бир жол жок. Себеби бул пенде ар кечеси туруп Мүлк сүрөсүн окушу дейт экен. Анда азап периштелери ал маркумдун ич жагына барат экен. Ич жагына барганда дагы ал адамдын ичи да сүйлөйт экен. Сага бул жерге келгенге эч жол жок. Себеби бул адам Мүлк сүрөсүн окучу дейт экен. Анда баш жагына барат экен. Баш жагына барганда дагы ал адамдын тили сүйлөйт экен. Бул жака сага келгенде эч бир жол жок. Бул адам кереметтүү Мүлк сүрөсүн окучу дейт экен. Караңыздарчы, кандай бизге коргоо болуп берет экен Мүлк сүрөсү. Ошондой эле бизге осуят кылып кеткен аалымдарыбыз бар экен. Кимде-ким кыйналып турган болсо, кыйынчылыкты көрүп турган адам Мүлк сүрөсүн 21 жолу окуй турган болсо, Аллах Таала өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн мээрими менен ошол адамдын кыйынчылыктарын чечип берет экен. Ошондой эле кимде-ким жатаардан алдын 2 рекет намаз окуса, биринчи рекетинде Фатиха сүрөсүн окуп, андан кийин Мүлк сүрөсүнүн биринчи 15 аятын кошо турган болсо, экинчи рекетинде да Фатиханы окугандан кийин калган 15 аятын кошуп, бүткөндөн кийин намазын ушул дуаны айткан болсо, Я даиму, я хайю, я фариду, я кадиму, я ахаду, я сомаду, саллаллаху аля Мухаммад деп туруп өзүнүн муктаждыктарын сураган болсо, Аллах Таала иншалла ошол адамдын муктаждыктарын чечип берет экен. Караңыздарчы, биздин акыретибиз үчүн өтө чоң ролду ойногон сүрө экен. Аллах Таала бардыгыбызга ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине амал кылуучулардан кылсын. Аллахым барыбызды кабыр азабынан сактай турган болсун. Ошондой эле биздин акыретибиз үчүн да бул дүйнөдө дагы чоң бизге пайда алып келе турган сүрөлөрдүн бири бул Вакыя сүрөсү экен. Эми Вакыя сүрөсү жөнүндө сүйлөй турган болсок, Вакыя сүрөсү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке шаарында жашап жүргөндө түшкөн сүрө экен. 96 аяттан турат экен. Күндөрдүн бир күндөрүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Абу Бакр радиаллаху анху келип айтат экен: "Я Расулуллах, мен сенин чачтарың агарып баратканын байкап турам" дейт экен. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен: "О Абу Бакр, менин чачымды агарткан бул Худ, Вакыя жана Мурселат сүрөлөрү" дейт экен. Эмнеге дегенде, ушул сүрөлөрдө кыямат кайымдын күндөрү, кыямат кайым кандай өтөт, ошондой эле бизге чейин өткөн коомдордун апатчылык, жапа чеккендерин көрүп, ошондой эле бизге өзүнүн үммөтүнө тынчсызданып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн чачтары агарган экен. Көрдүңүздөрбү, демек бул сүрөлөрдө өтө коркунучтуу нерселер баяндалган экен. Аллах Таала өзү бизди ырайымына алган болсун. Эми Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудан риваят келет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Вакыя сүрөсү тууралуу айтат экен: "Кимде-ким ар кечте Вакыя сүрөсүн окуй турган болсо, ал адамга Вакыя сүрөсү муктаждыктардан, жакырчылыктан калкан болуп берет экен." Ошондой эле Абу Зубайба радиаллаху анху риваят кылган хадисте келет экен. Бул Абдулла ибн Мас'уд менен болгон окуя экен. Абдулла ибн Мас'уд ооруп калгандан кийин өлүм төшөгүндө жатканда Усман ибн Аффан ага келет экен. Ал учурда Усман радиаллаху анху халифа болуп турган учур экен.
Усман радиаллаху анху Абдулла ибн Мас'удқа келіп сұрайды екен: «Я Абдулла ибн Мас'уд, сен бір нәрсеге арызданасың ба? Сенің бір қандай бір арыздануың бар ба?» дегенде, «Ооба» дейді екен, «Менің күнөөлөрүмө арызданам» дейді екен. Анда Усман радиаллаху анху сұрайды екен: «Сен бір нәрсені қалайсың ба?» Анда Абдулла ибн Мас'уд: «Ооба, Аллах Тааланын мейірімен қалай элем» дейді. Анда Усман радиаллаху анху айтады екен: «Қалайсың, мен сага жакшы дарыгер жөнөтөм» дегенде, Абдулла ибн Мас'уд айтады екен: «Аллах Таала ушул ооруну мага өзү берди, Аллах Таала өзү шифа берүүчү» деп коет экен. Анда Усман радиаллаху анху айтат экен: «Жок дегенде сага каражат жагынан жардам берсем болобу?» дегенде, «Жок, ага эч бир кажет жок» деп коет экен. Анда Усман радиаллаху анху айтат экен: «Анда сенин кыздарыңа каражат керек болуп калар» дегенде, Абдулла ибн Мас'уд айтат экен: «Сен ойлоп турасың, менин кыздарым каражатка муктаж болушат деп ойлоп турасыңбы?» дейт экен. Мен аларга ар кечте Вакыя сүрөсүн окуганды осуят кылып кеткем. Себеби мен укканмын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканын, кимде ким ар кечте Вакыя сүрөсүн окуй турган болсо, Аллах Таала ал адамды жакырчылыктан, муктаждыктан коргоп коет экен. Ошол сүрөнүн фазилети менен, ошол сүрөнүн себеби менен Аллах Таала иншаалла жакырчылыктан, кедейликтен бизди сактап коет экен. Ошондуктан эгер жакшы жашагыңыз келсе, бай болгуңуз келсе, сөзсүз түрдө Вакыя сүрөсүн өзүңүзгө кечинде адат катары күндө окуй турган болуңуздар. Аллах Таала баарыбызга ушул сүрөлөрдү окуп, хадистерге амал кылуучулардан кылган болсун. Ошону менен биргеликте дуа кылалы, Аллах Тааладан кечирим сурайлы, Аллах Таалага дуа кылалы, жана ошондой эле бул дүйнөнүн себебин да аткаралы. Себебин аткарып, иштерибизди аткарып, ошо кылган аракетибизге жараша Аллах Таала бизге баарыбызга ырыскы берекесин берет экен. Аллахым баарыбыздын ырыскыбызды кеңейтип берсин. Укканыңыздар үчүн Аллахым ыраазы болсун. Баарыңыздарга пайдалуу болду деп ишенемин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.